сары май менен сыйпатчы бизде апалар. Сары майдан сыйпап, жалтырап, ана момундай жакка кетчү да. Мындай жакка кетип, момундайды ма чач болот да. 40 өрүм чачта ошондон калган. Кыргыздын унутта калып бара жаткан салт сана, үрп адатын даңазалап, келечек муунга үйрөтүп келе жаткан Чүй облусунун Искра айылынын шайыр апалар тобу Жаштан долбоорунун достук кемп лагери уюштурган мааракеде жаштарга кол өнөрчүлүк боюнча кеңири баяндап, көрсөтүп да беришти. Сразу олорда. Ырдап, бийлеп, кол өнөрчүлүк менен алектенип, ошону менен бирге үй тиричилигине да жетишип жаткан Искра айылынын шайыр апалары жакында боло туруучу 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кызуу даярдыктары көрүп жаткан учур экен. Апалар бейөкмөт уюмдар тарабынан каржыланып иштеп жаткан Жаштан долбоору мындан ары да тамырын кенен жайып, жаштарга үлгү көрсөтө беришине тилектеш экендиктерин айтышты. Ушул жаштар менен да чок иштешип атабыз. Себеби айылыбыз Карадоо айылы болгондон кийин биз мында алдыга келаткан айыл илгертен. Мен өзүм школа жетиштирип өткөм 2007-жылы. Билем бул проектини. 2-3 жол проект тап келгем. Себеби проект менен иштесең, көңүлүң ачылат, билимиң көбөйөт. Анан элге жардамың тиет да. Себеби $1000 деген азыр чоң акча. Туура, $1000 биздин айылга түштү. Бул киреше. Биздин айылга киреше кирди, ырыскы кирди. Мен ушуга сыймыктанып кетем. Кыргыздын дагы бир ата-бабадан калган ыйык мурасы манас айтуу өнөрү. Жаштан долбоорунун негизги максаты да мына ушул балдардын ачылбай жаткан таланттарын ойготуп, шык алуусуна шарт түзүп берүү. Ошол себептүү да проекттин уюштуруучулары бүгүнкү иш-чарага жаш манасчыны алып келишкен. Шу Жаштан деп жакшы долбоор, бул долбоордун ошол жаштарга ылайыкталган долбоор, бул ош жаштарды мындай жакшы жолго үгүттөгөнгө жакшы мындай проект экен. Негизинен долбоор жакшы мындай ушундай обученияларды берип, сабактарды берип, ар кандай арт тармактардан ошол балдарга жакшылыкты мындай үгүтүп атат да. Мунун ошо келечеги бар, буюрса балдар дагы биз курактуу деле балдар ошо окушат экен бул жакта дагы. Буюрса алар дагы өнүгүп, өсүп, кайра акыбытын кайтарат деп ойлойм. Жаштан долбоору жаштарга формалдуу эмес билим берүүнүн бир нече багытында иш алып барат. Алсак коомдогу активдүү лидерлерди эл алдына чыгып сүйлөөсүнө көмөк көрсөтүү, билим берүү боюнча ар кыл оюндар, жаштандын мүчөлөрүнө кичи тренингтерди уюштуруу, ошондой эле өнөр адамдары жана спорт боюнча мастер-класстарды өткөрүү. Искра айылынын алдыңкы жаштарынын бири Касиет проекттин аркасында көп ийгиликтерге жетишип отурат. Негизи уялчаак болчумун, тартынып, сүйлөй алчу эмесмин элдердин алдында. Азыр болсо долбоорго катышкандан бери сүйлөй алам, өзүмдүн оюмду ачык так айта алам, эч нерседен коркпойм. Кайсы жерден эмнени колдонуш керек, кандай кылыш керек билем да. Спорт боюнча долбоор жаздык, спорт клуб боюнча. Ал үчүн бизден долбоор жазып, аны толукташ үчүн дагы видеолорду дагы тарттык. Анан кийин видеолорду тартып, анан дагы биздин айылдарда деген балдар ортосунда мындай конфликт болуп турат да, бири-бири менен ортолорундачы. Анан ошону жоюш үчүн биздин мектептердин арасында атайын жаңы доор деген оюн өткөрдүк. Кудай буйрса 3 турдан болду. Эки мектептин окуучуларын чогултуп туруп, анан оюн өткөрдүк. Кече финалын кылып, Кудай буйрса, ал эмебизди долбоорубузду ишке ашырдык. Бул долбоорго келгенден бери мен өзүмө жакшы нерселерди ала алдым. Мисалга ала кетсем, проект жазганды, өзүбүздөн чоң кишилер менен маек куруп, алар менен маселелерди чечкенди, бизнес-план, бизнес-проект, проекттерди түзгөндү. Долбоордун уюштуруучулары айыл тургундарына агрардык өнүктүрүү боюнча да адистерди чакырып пайдалуу маалыматтарды беришти. Иш-чаранын соңунда айылдын алдыңкы жаштарына сыйлыктар ыйгарылып, чакан концерттик программа менен жыйынтыкталды.